кабар менен репортаж бул эки башка нерсе. Заметка менен, ошол экөөнүн айырмасы жок болуп калды. Репортаж бул мындай жаркын, көркөм публистикалык элементтерди пайдаланган маалыматтык жанр. Ал жерде эмоциялар болот. Ал жерде сүрөттөөлөр, баяндоолор, ушундук нерселер болушу керек да. Анан структурасы да ар түрдүү болот. Эгерде кабарда биз көңтүрүлгөн пирамида структурасын эле колдонсок, ал эми репортажда кум саат, ромб жана башка төрт бурчтук деген бир канча формалар бар. Ошонун баарын колдонобуз. Ушуга келгенде дагы сиздер ушул азыр эми мультимедиалык форматка өттүңүздөр да, аудио форматта, видео форматта материал даярдап атасыздар. Текстти ушундай иштесеңиздер, сөздүн кудуретін ошол жерге киргизсеңиздер, кыргыз журналистикасынын бир деңгээлин ошол репортаждарда көтөрсөңүздөр дейм. Анткени бул жумушчу жанр, элдин баары уга турган жанр. Эгерде биз очеркти каалоочулар эле окусак, репортажды бул элдин баардыгы уга турган, көрө турган жанр да. Ошону сиздерден суранат элем, болгон аракетиңиздерди ошол нерсеге мындай жасасаңыздар, берсеңиздер.